Анан урматтуу премьер-министр, сиз ушул жерге премьер-министрге келип атканыңызда айттыңыз эле, ушул бизде энергетика боюнча ойлонобуз, мүмкүн министрлик ачабыз деп. Анан азыр жерлерде жолдо, больницада бир топ жылыштар болуп атат, энергетика боюнча жылыш болуп атат, столбо зымдары 50 жылдан өтүп, азыр жана чайнектери зымдарын кармабай өзүнчө отдельно турат, мындай дейт. Биз көрүп да келдик да, бүт региондо ошондой болуп атат. Ошону чечиш үчүн бир кадамга барып, политиканы да оңдош керек болуп атат да. Эгерде биз ушул темп менен кете берсек, дүйнөдөгү эң арзан бензин Венесуэлада эле азыр дефицит болуп, 3 күндөн бери заправкага очередке турушуп калыптыр да. Биз ошондойго барбайбыз деп, биздин жөнөкөй адамдар талап кылып атат да. Тарифин керек болсо тарифин да карасын, бирок бизге свет болуш керек, сабак караганга мүмкүнчүлүк болбой атат дейт. Мен буну боюнча сизге жеткирем деп айттым, ушул боюнча бир жакшы жооп берип койсоңуз. Оюңуз кандай негизи? Биз кантип чечебиз? Мен энергетика боюнча сайлаган болотчу. Министрлик боюнча эми мына бул жерде сиздердин коллега барып, Айтмамат Кошович иштеп, Эмил Кубатович Осмонбетов болуп экөө азыр ичинин баарын карап чыгып атышат. Мисалы бир эле мисал айтайын. 103 миллиард сом ушу энергетика тармагында азыр карызыбыз. 103 миллиард. 1 миллиард 1,5 миллиардтан ашык карыз, жана 4,5 миллиардтын 1,5 миллиард энергетикада. Ошону мурун эми акыбалыбыз оор деп көптөн бери анча-мынча көлөмүн кайтарып коюп, калганын алып келбей жүргөн. Мына азыр 4 миллиард сомун быйыл өзү кайтарып атат. Мына жаңы барган киши ишин карап чыгып. Ал жерде эми оптималдаштырды, анын таасири кандай болот эми келечек көрсөтөт, бирок алган карызын мойнуна алганга келатат азыр. Ар ким өзү төлөсүн деп. Анан экинчи чоң маселе бул тариф маселеси, эми тариф маселесин чогулуп чечишибиз керек. Сөзсүз түрдө эми бул 2216 сомдон баягы 700 киловаттан ашкандан кийинкиге өтүп атышат, бирок биздин канча бир эң көп абоненттерибиздин баары ошол 700 киловаттык өлчөмгө жетпейт. Муну да жакшылап карап, социалдык жактан муктаж болгонго бир тариф кылалы, калганынын баарын карашыбыз керек да. Анан качан карайбыз, эми ал келечектин иши го, эл деле түшүнүп келатат азыр. Эгерде сапаттуу продукту берсең, баасына да макулбуз дегендер бар да.